Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Маанилүү Маяк программасы, аны менен мен Авазбек Айтиев. Мынакей быйылкы жылдын январь айында Кыргызстандын эли башкарууну формасын аныктап алды. Андан кийин апрель айында баш мыйзам өзгөрдү. Анын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары кыскарды. Бүгүнкү программанын жүрүшүндө дал ошол Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда кыскарган ошол ыйгарым укуктары жөнүндө кеп кылабыз. Ал үчүн Оштогу студиянын коногу Ош шаардык кеңештин депутаты Абдужапар Аккулов, ошондой эле мына Бишкектен Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касмалиева жана Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев онлайн форматта бизге байланышка чыгышмакчы. Саламатсыздарбы? Аида айым, азыр Марлен мырза дагы байланышка чыгып калат. Ага чейин сизге биринчи алгачкы суроону берейин. Негизинен ошол баш мыйзамдын негизинде кандай өзгөрүүлөр болду? Сиздердин ошол ыйгарым укуктарыңар жөнүндө айтып берсеңиз. Мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды? Эң негизги өзгөрүү бул албетте 120 депутаттан 90 депутатка Жогорку Кеңештин депутаттарынын санынын кыскарышы. Экинчиси аралаш система менен преференциалдык жана мажоритардык система менен өтөт. Ага ылайык 36 мажоритардык болсо, бир округтан депутат болсо, 54-ü партиялык система менен шайланат. Экинчиден жана босого пайыз 5%га түштү. Партиялар мындан ары эң негизги өзгөрүү бул преференциалдык ачык тизме деп коет. Мурда жабык тизме болчу, азыр ачык тизме. Өлкө боюнча бир партиялар үчүн айтып атам, өлкө боюнча бир округ түзүлөт. Ар бир жерден шайлоочу партияга добуш бере алат, андан сырткары тизменин ичиндеги талапкерге добуш бере алат. Ошондой өзгөрүү кирип атат. 5%дык босого 7%дан 5%га түштү. Бул партиялардын мындай өтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Азыраак добуш менен өтсө болот дегенди түшүндүрөт да. Андан сырткары тилекке каршы аялдардын квотасы чоң маселеге айланып, тилекке каршы эгерде ушул форматта азыр президенттик администрацияда жатат мыйзам, ушул форматта кол коюлса, ар бир 4-чү тизмедеги ар бир 4-чү аял болот. Ошол партияларга тиешелүү 54 орунду айтып атабыз да. Анан себеби дегенде бул жакка жана мажоритардык жагына кандайдыр бир преференция же бир система аялдардын квотасы боюнча кирген жок. Ал жактан аялдар өтөт деген ишеним өтө эле аз. Мен программанын жүрүшүндө да чечмелеп берем. Ошондо 54 орундун 30% дагы болбой, ар бир 4-чү болгондо 25% болуп, парламентте абдан аз аялдар болушу күтүлүп атат да, тилекке каршычы. Анан партиялар мурда 6 ай мурун каттоодон өтүп, андан кийин даярдануу керек болсо, азыр бир күн калганда да каттоодон өтүп, жаңы партиялар өтө алат. Негизинен ушундай бир өзгөрүүлөр, чоң өзгөрүүлөр кирип атат. Сиздердин ыйгарым укуктарыңыздар кандай болуп атат? Маселен, мурдакы парламенттик президенттик башкаруу формасында кандай эле, азыркыда кандай болуп калды? Парламенттин орду ыйгарым укуктарыңыздар. Ыйгарым укуктарыбыз боюнча биринчиден мыйзам чыгаруу демилгеси бир гана мурда парламентте, өкмөттө жана элде болсо кол топтоо менен. Азыр болсо өзүңүздөр билгендей, жаңы конституцияга ылайык демилгелейт, мисалы үчүн өзүнө тиешелүү мыйзамдарды сот системасы жогорку сот демилгелей алат, прокуратура демилгелей алат. Андан сырткары өкмөттү дайындоодо айтып бериңиз, айтыңыз. Өкмөттү мисалы үчүн азыр президенттин указы менен эле өкмөт мүчөлөрү алмашып, ошондой болуп атат. Анан контролдук функцияларыбыз азаят. Мурдагыдай эле бирок бюджет бардыгы парламенттен өтөт, парламенттин макулдугу менен өтөт. Жана мыйзам долбоорлору демилгеси көп жакка чачыранды болгону менен баары бир парламентке келет дагы, парламент аркылуу кабыл алынат. Парламент карап чыгып. Эми жалпысынан айтканда функциялар кыскарып атат да, парламенттин функциясы. Бирок биз жаңы кодекстерди дагы кабыл алдык, ага ылайык депутаттын кол тийбестиги күчөтүлөт. Эгерде ошол кылмыш жасап жаткан учурда гана кылмыш ишинин үстүнөн тутулбаса, кармалбаса депутат, башка учурда, оор кылмыш болгон учурда дагы парламенттин көпчүлүк депутаттардын макулдугу керек. Аны кармоого,
аны ага кылмыш ишин козгоого ошондой кол тийбестик күчөтүлүп атат тескерисинче. Анан айрым учурларда ушул ыйгарым укуктарда бир сын айтылып келет да, негизи баягы бийлик бутактарында тең салмактуулук жок депчи. Мурда мисалы президенттин айрым чечимдерин токтотуп же жокко чыгаруу укугуна ээ эмес ушул функциясы кирбей калган деп атат. Ушуга кандай көз караштасыз? Сурооңузду түшүнгөн жокмун. Мындай деген айрым серепчилер айтып атышат да, мисалы ошол президенттин айрым чечимдерин токтотуп же жокко чыгаруу укугуна ээ эмес деп атат да, азыркы ушул жаңы мыйзамга ылайык. Ушундай барбы? Же сиздер ушул президентке кайра каршы чыгып, бир кандайдыр бир чечим чыгарса бир каршы чыгып же токтотконго укугуңуздар барбы, жокпу? Негизинен конституция өзгөргөнүнө байланыштуу, парламенттик системадан президенттик системага өткөнүнө байланыштуу парламенттин ыйгарым укуктары президентке караганда кыскарды. Мурункудай бардык чечимдер парламенттен өтөт дегенди түшүндүрбөйт да. Парламентсиз эле чечип койгон жагдайлар бар. Анан негизинен парламенттин орду азайып атат да. Ошондуктан сиз айтып аткан суроонун дагы жүйөсү бар. Себеби дегенде бардык бутактардын тең салмактуулугу сакталбаса, анда ошол мындай бир башаламандык же болбосо адилетсиздик болушу мүмкүн да чечим чыгарууда. Азыр ошондойго мындай жол ачылып калды азыркы система менен. Парламенттин алсызданышы байкалат да, жаңы парламент болгондочу. Сиз азыр мына уктуңуз да, негизинен ушул жаңы парламент болгондо парламенттин алсызданышы байкалат деп атат да. Кандай көз караштасыз? Мына бир катар ыйгарым укуктары чектелген да азырчы, мына ирети менен айтып берсем аябай көп да. Сиз кандай көз караштасыз? Саламатсыздар. Эң оболу мына быйыл өзгөчө жыл, эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болуп атат. Кыргызстан ушул мамлекетти башкаруунун бир канча формаларын 30 жылда көргөнгө үлгүрдүк да. Президенттик, парламенттик башкаруу, бул жерде парламенттин орду негизинен ошол жана сиз айткандай мыйзамда көрсөтүлүп, бекемделип, мыйзам менен ошол саясий бир тең салмактуулукту кармаса деген ой болчу. Анан жогоруда айткандай, эң акыры келип, акыркы өзгөртүүлөр парламенттин ошол мыйзам чыгаруу демилгесин дагы бир кыйра чектеп койгондугун көрүп атабыз. Анан эми айымдагы мына азыркы аракеттеги парламенттин депутаты катары айтып атат. Эми алсыз татып койду дегенге мен эми монтип айтат элем да, бизде качан эле күчтүү парламент болду эле депчи. Биз эстегенде легендардык парламентти гана эстейбиз, кээде ошол бир күчтүү мыйзамдар кабыл калган экен, биздин ошол алгачкы конституциябызды дагы кабыл алып берген деп. Кийинки чакырылыштагы мына Акаевдин доорунан кийин Бакиевдин ушунда ошол баягы Ак жол партиясы келбеди беле. Да, жанагы атаандаштык менен шайланып келишти. Атамбаевдин мезгилинде ошол эле ак жолчулардын келип калган жана Ата журт партиясы менен келип, мына ушул тирешүү Кыргызстанда бир саясий туруксуздукту кайра мындай шарттап эле келди деп айтсак болот. Эң соңку мына 6-чакырылыштагы парламент эмне деген гана атка конбой атат. Бирок булардын бактысына жараша дейбизби, бул тагдырдын бир жагы мына азыркы кырдаалдардын шарты ушундай болуп калды, булар бүгүнгө чейин иштеп атат. Бирок жанагы демилгени канткенде дагы ошол президент алып койгондугун биз көп жолу көрдүк. Эл деле мына биздин коомчулук эми калкыбыз деле аз эле өлкөбүз да. Ошондуктан бир кишинин жоопкерчилиги дегенди мына эл туура көрүп кетти да. Кача бул жерде ошол парламент, күчтүү парламентке ээ өлкөдө дайым ошол бир демократиялык, бир прогрессивдүү жылыштар боло тургандыгын Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстандын мисалында эле көп эле айтып келишти. Ошондуктан эми канткенде дагы мыйзамдын жакшы жаман экендигин эмес, маселе дайым анын аткарылышында деп айтат элем да. Кандай мыйзам болбосун, аны аткаруу эгерде ошол толук кандуу ишке ашса, да, ошол эле баягы саясий туруктуулукту, балансты сактап келмек. Тилекке каршы бизде көбүрөөк жанагы бир тарапка ооп кеткен учурлар көп болду. Дайыма ошол баягы президент, парламенттик өлкө дегенибиз менен баары президент башка фигура экендигин биз өзүбүздүн жашообуздан көрдүк да. Ошондуктан азыркы мыйзам деле канткенде дагы биз ошол мамлекетти башкаруу формасына добуш бердик январь айында. Мына 11
апрелде конституцияны өзгөрүшүн толугу менен эл эми колдоп берди. Канткенде дагы эми биз ушуга ылайыктуу жашашыбыз керек. Азыр эми парламентке барыш дагы өтө оор маселе болуп калгандыгын азыр сезе баштады десек болот. 54 киши бул партия менен барат. Мурда 120 киши барат десе, анда мүмкүнчүлүк чоңдой сезилчү да. Азыр ошол 54 киши өзгөчө мынакей баягы 9% босогодон азыр 3-кө түшүп, анан кайра 5-ке көтөрүп койгон менен мына 7-ге деп атышты. Баары бир мына 5%ды өтүп, партиялардын ичиндеги атаандаштыкты карабайсызбы? Баягы преференциялык система, эгер сиз менен мен бир партияда болуп отурмузда, экөөбүздүн ортобуздагы атаандаштыкты жаратып койду. Бир жагы бул, мен дагы бир жолу айтам, чоң баягы тандоо мүмкүнчүлүгү кайра келип шайлоочулардын өзүндө да. Ошон үчүн эл шайлоочу адашпаш керек. Мына биз ушул 6-чакырылыштагы парламентте коом шайлоочулар кыргыз эли шайлады. Анан нааразы болгондугубуз бул туура эмес. Ошон үчүн бул ар кандай баягы бийликтин алмашуусу, мына системалардын алмашуусу, конституциябызда ошол алмашууга мажбур болгондугубузга ошол коомчулук дагы өзүнүн жоопкерчиликти сезсек. Мына канткенде дагы бизге жагабы жакпайбы, алдыда шайлоо турат. 36-ны бир мандаттуу округтан шайлайбыз. Ошол жерде дагы мына жанагы сөздөр бекерден эмес, жалаң байлар келип калабы дегенчи. Эми аны байлар келеби, кембагалдар келеби, же аялдар келеби, ал дагы эле болсо ошол шайлоочунун колунда экендигин. Менимче ошол биринчи кезекте баягы сабатсыз парламенттерди башка коом дагы өзүбүздүн бир аз сабатыбызды көтөрүп алсак туура болот эле деп ойлойм. Эми негизи азыр ошол көпчүлүк ыйгарым ошол президентке берилишин, жүктөлүшүн колдойсуз да сиз. Эми парламенттен алды да көп ыйгарым укуктарын алып бизде ошол айтып атпаймынбы, соңку өткөн жылдагы октябрь баягы бийлик алмашуусунан кийин бийликте бир кишинин жоопкерчилиги деген бүт коомго мындай сиңип кетти. Эл колдопту, мен жана айтып аткандай, мына конституцияны анан мамлекеттик башкаруу формасын колдоп бергенибизден кийин, демек элдин пикири менен бул туура болуп турат. Канткенде да маселе мына ошол таза саясий күрөштүн негизинде биз жаңы парламент түзүп алсак, азыр деле ошол жана кыйшайган жерди түздөп кеткенге чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Биз менен азыр ошол Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев да байланышка чыкты. Саламатсызбы? Угулуп атабы? Угулуп атат, сиздерчи? Негизинен азыр бул жакта айтылган пикирлерди угуп атасыз да. Негизинен сиз ошол жаңакы баш мыйзамды талкуулап жатканда ошо ич болгондо ошо парламенттин жанагы ыйгарым укуктарын көтөрүү максатында бир сунуштарды айттыңызбы? Азыр мисалы бул жерде айтып атат, көпчүлүк баягы ыйгарым укуктары кыскарды депчи. Сиз кандай көз караштасыз? Көпчүлүк ыйгарым укуктары кыскарды. Ошону бир мындай келечектеги парламентти бир чоңойтуп өстүрүш үчүн бир сунуш бердиңизби? Мындай болбойт депчи. Ошол багытта айтып берсеңиз. Мен эми ошол комиссияга жазуу түрүндө өзүмдүн дагы сунуштарымды бергем. Биринчи кезекте ошол конституциялык кеңешке мен мындай сунуш бердим эле да. Биз жаңы эле президенттикте бербейли, келиңиздер бир элге берип түшүндүрмө берейли. Президенттик болгондо толугу менен реалдуу түрдө президенттик болсун, ошол жерде премьер-министр болбосун. Премьер-министр өзү жетектеп, глава кабинета сыяктуу болуп эле толугу менен жоопкерчиликти өзүнө алсын. Ал эми ошол эле учурда Жогорку Кеңештин дагы ролун күчөтүп, Жогорку Кеңешти мындай ослабление кылбай өзүнчө чыгарып берели деген биринчи сунушум болчу. Экинчи, жазуу түрүндө берген сунушум, эгерде биз парламенттик дей турган болсок, андан келиңиздер реалдуу түрдө парламенттик болойлу. Биз ошол жерден президент дегенди алып коелу дагы, премьер-министр деген түшүнүктү киргизели дагы, толугу менен парламент өз жоопкерчилигин мойнуна алсын деген ушундай сунушту киргизген. Бул жазуу түрүндө кирип аткан дагы сунуштар. Дагы бир топ мындай жазуу түрүндө сунуштарды бергенмин. Кийинчерээк бир эле форма менен жана элге берилет, же парламенттик же президенттик дегенден кийин президенттик кабыл алып калбадыбы? Андан кийин бир топ жанагы депутаттардын ошол эле контролдук функциясы кетип калсын деген, алынып калсын деген маселе көтөрүлгөндө ал жерден дагы сунуш берген. Жок, андай болбош керек. Депутаттарда сөзсүз түрдө контролдук функциясы калыш керек. Анткени биз ал жерде өкмөттү каалайбызбы бекитип берип аткандан кийин бизде дагы мүмкүнчүлүк калыш керек. Бизге дагы мүмкүнчүлүк калыш керек деп биз
ошону дагы мен мындай жазуу түрүндө өз сунушумду бергем. Эми ушул келечектеги парламент мына ошо быйыл шайлоо болот да, эми кандай бир кыйынчылыктарга душ келиши мүмкүн ушул кабыл алынган ушул баш мыйзамдын негизинде? Эл үчүн жакшы иштеп бере алабы? Мен биринчи кезекте мына акыркы өзгөрүүлөрдү силер байкасаңыздар керек, биз парламент көбүнчөсү келиңиздер, эгерде биз 90 кыскарттыкпы өзүбүздүн санын. Демек, келиңиздер 90-дун бардыгын преференция кылып коелу, эл ошол жерден мыкты-мыктыларын тандап алсын деген принципти аягына чейин турган аракет кылдык да. Анан эми азыр 36 одномандатный болуп калып, 54 партийный болуп калган. Бул чын айтканда кайра эле 54 одна жанагындай преференция болгон, бул кайра эле алды эле одномандатныйдын только башка бир түрү болуп калды да. Чынын айтканда эми элден реалдуу түрдө электен өтүп жакшылар, күчтүүлөр келет, эгерде биз акчалууларга жол бербесек. Эгерде биз кайра эле эскиче только акчалууларга гана мындай түзүлүп калган дагы бир жаман жагдай болуп калды да. Эгерде акчалууларга биз жолун ачып кое турган болсок, аларга толугу менен мүмкүнчүлүктү берип, каалагандай иштете бергиле, каалагандай сатып ала бергиле десе, анда бир гана базаркомдордун келип калышы күтүлүүдө да. Бул эми шайлоо кандай өтөт, кантип өткөзөт, кантип көзөмөлдөйт деген бул чоң маселе турат. Ошонун баардыгын ачык айкын кылып, башында эле бир 5-6 одномандатный көп бараткан кандидаттарды ала турган болуп, 1-2 партиянын мындай акча тараткан партияларды ала турган болуп, реалдуу күрөштү көрсөтүп койсо, анда таза, жакшы, акчасы жок, бирок элдин реалдуу түрүндө добушуна ээ боло турган, эл тандаган депутаттар келет деп толугу менен айтсак болот да. Абдыжапар мырза, айтсаңыз, мисалы буга чейин президенттик башкарууда жашадык. Андан кийин 2010-дон кийин ошол парламенттик президенттик формасында жашадык. Андан кийин уже мына кайра эле ушу президенттик формага өтүп атабыз да. Негизинен бул нерсе ушул мамлекетибиздин өнүгүшүн артка тартабы? Ушул улам ушул башкаруу системасы өзгөргөн сайын. Албетте, буга чейин баягы бизде өкмөт 30дан ашык өкмөт башын алмаштырып койдук. 6-чы президентибиз болду. Туруктуулук жок жерде сөз түрдө артка кетүү болот. Бирок баягы элге бир ошо үмүт жарата турган, бир ишенич жарата турган кадамды жасайбызбы жокпу деп, мына эгемендүүлүктө туулган балдар азыр үй бүлөлүү болуп, мына Кыргызстанда жашоо мүмкүнчүлүгү оор болгондуктан көбүнчө ошол муун бүт миграцияда жүрөт да. Эми биз эмне үчүн бийликти алмаштырып атабыз? Мына өткөн шайлоодагы аябай жанагы ыплас өткөндүгүн бардыгыбыз айттык да. Мына алдуу күчтүүлөр, ал административдик ресурс, акчалуулар, анан бир саясий кландар топтошуп алып келип, мына баягы ашкере аракеттердин аркасынан мамлекетти дагы сызга отургузду. Бул артка кетүү, ошо экономикалык жактан, моралдык жактан, анан баягы дүйнөлүк аренада деле Кыргызстан жөнүндө жакшы пикир болбой аткандыгы, бул мен ойлойм ошо артка кетүү. Азыр дагы эгерде биз мына Садыр Жапаров келгенде ошол таза шайлоону убада кылып келатат, мен өткөн жергиликтүү кеңештердин мисалын деле айтып коеюн. Мына бүгүн Бишкек, Ош, Токмок шаарларында мэрлерди мындай жакшы шайлап алдык. Бирок бул кандай баа менен келген гор кеңештер болду, мына шаардык кеңештин депутаты. Бүгүн аябай жакшы сөздөр айтылды, ачуу сөздөр дагы айтылды. Эми бул бизге сабак болуш керек да. Эгерде мына күздөгү шайлоолорго жана Марлен мырза айткандай дагы эле ошол саясий кландар, эми буларда баягы тажрыйбасы сатып алууда, администрацияны колдонууда өтө чоң саясий күчтөр, топтор бар да. Мына ошолор келип, экинчи жагы азыр бир жагы күтүүсүздөн жана партиялар бүгүн регистрациядан өтүп эртең шайлоого катыша бере турган мүмкүнчүлүк болуп калбадыбы? Мына шаардык кеңештерде ошондой эле болуп калды. Эл кээ бир ошол мурдагы бир мындай практикасы, тажрыйбасы бар партияларга деле ишенбей калды. Мен биринчи кезекте баардык нерсе ошол коом, элдин, журттун өзүнө көз каранды экендигин айткым келет. Эгерде биз эртең дагы ошо саясий партиялардын же талапкердин ошол бир мандатынан колун карай турган болсок, тааныш билишчи жердешчиликке бара турган болсок, биз дагы эле ошол мурдагы акыбалда калабыз. Бул өтө олуттуу кайра артка кетүү деп эсептейм. Мына ошо президенттин дагы алдыга койгон максаты канчалык ошол баягы жетип атат максатка. Бул сыноо мезгили болот. Ошондуктан эң биринчи мына борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизилгенден кийин принципиалдуу мындай мыйзамдуулукту сактоо
барыш керек. Азыр борбордук шайлоо комиссиянын составы жөнүндө дагы элде бир мындай бирдиктүү пикир жок. Нааразы болгон жок. Себеби дегенде биз ошо жаңы өзгөрүсүн десе анда баягы түп тамырынан бери жаңы составты көргүбүз келген. Бул өткөн жогорку кеңештеги шайлоолор, жергиликтүү кеңешке өткөн шайлоолорду ыплас өткөргөн состав же болбосо ошол составдагы кишилер кийинкиге ошол таза өтөт деп кепилдик бере алабы деген маселе олуттуу турат. Ойлонуш керек. Айдайым, сизге сурообуз бар эле. Негизинен буга чейин ошол парламенттик президенттик формасында мына 2010-дон бери жашап келатабыз да. Негизинен сиздер ошол учурда ыйгарым укуктарыңыздарды канчалык деңгээлде мисалы пайдалуу жактарга ошол колдоно алдыңыздар да? 2010-дон бери Кыргыз Республикасында парламенттик системада ыйгарым укуктар абдан кенен берилген. Бирок дароо эле парламент алсыраган эмес, мындай президент жакка өтүп кеткен эмес да, бирок бейрасмий түрдө көбүн эсе президенттин көз карашын карап, бейрасмий түрдө, формалдуу түрдө парламент аркылуу чечимдер кабыл алынып келген дегенге мен дагы кошулам. Бирок ошентсе дагы азыр айырмасы абдан чоң болот да жаңы парламенттен. Баары бир мыйзам деген мыйзам да. Мисалы үчүн баары бир жана өкмөт мүчөнү дайындоодо парламентке келчү да. Сырттан караганда албетте парламент кабыл алынган чечимдер тез чечим кабыл алынбайт да. Парламенттик башкаруунун маңызы өзөгү ошондой. Ар ким ар жактан калчап отуруп, тирешип отуруп, ар кайсы партиялар, ар кайсы фракциялар парламенттин ичинде бир чечимге келишет. Бирок аны эл күткөндөй кээде эл тез чечимди күтөт. Президент ушундай кол коюп койсо, президент өзү эле ошол адамды назначение кылып койсо депчи, шайлоо же болбосо дагы парламентке салып отурбастан өзү эле чечип койсо деп. Бирок азыркы мына жаңы эрежелер менен азыр бизге байкасаңыздар, азыр бизге эми бир аз убакыт калды. Анан кийин жаңы парламентке кабинет министрлеринин башчысы боюнча, кабинет министрлеринин мүчөсү боюнча парламенттин жообу макулдугу кереги жок. Анан чечим кабыл алуу бир адамга же болбосо ошол бир адамдын айланасындагы 5-6 адамга келип такалганда, ошондо чыныгы кризис башталат да. Биз аны бирин серин азыр сезип атабыз. Себеби дегенде ошондо жанагындай саясий группировкалар, саясий мафиялар өз кызыкчылыгында ушул адамды биз ушул жака жылдыралы, ушул адамды ушул жака жылдыралы деп биз көрдүк. Ага караганда парламент натыйжасыз болсо дагы, азыраак натыйжасы болсо дагы, парламенттик системада көбүрөөк точки входа и точки выхода бар болчу да, мыйзам чегинде. Мыйзам деген баары бир мыйзам. Биз мыйзам менен жашайбыз, аны эч ким бузбайт. Формалдуу түрдө келген күндө дагы парламентте баары бир комитеттерден өтүп, баары бир резюмеси каралып, баары бир кандайдыр бир оппозицияга роль берилчү. Эми келе жаткан парламент кандай болот? Биз аны азыртадан эле айта алабыз. Мына эң чоң суроо бул 36 орун. Азыр эле айтып атышат 36 хан келет деп. Эми мен өзүм добуш бергенде парламенттик системага эле добуш бергем, жана референдум болуп аткандачы. Себеби дегенде ошол баары бир парламенттик системаны түптөй бериш керек эле. Алдыга баары бир жылышыбыз керек эле. Кандай кемчилик болбосун, мен ошол пикирдемин. Анан 36 хан дегенде, мисалы үчүн айтышат да, азыр илгери бир мандаттуу округтан келген, ошондо Адахан Мадумаров чыккан, ошондо Өмүрбек Текебаев чыккан, ошондо Доорунбек Садырбаев чыккан, ошондо Болот Шер чыккан, ошол депутаттар бир мандаттуу округ менен келишкен, күчтүү элдин ичинен суурулуп чыгып, эл тандап, түздөн түз эл тандап келген. Эч кандай партиялык бостор болгон эмес деген пикир калыптанып калган. Бирок ал мезгил кандай эле? Ал мезгилде Аскар Акаев каалаганын алгыла, добуш берип киргенде өзүңөр чечип койгула деген уранына карабастан, баары бир азыркыдай акчага добуш сатуу, алдап кетүү, бирөөгө убада берип туруп башкага добуш берүү, ушундай шайлоонун шайтан ыплас оюндары андай эмес эле. Ошондуктан суурулуп чыгышкан. Эл чындап эле ишенип, кыйын депутаттар. Азыр биз 36 орунду криминалдык авторитеттерге, олигархтарга, муштуму күчтүү адамдарга беребиз. Ал жерде бир да аял болбойт, бир дагы жаш саясатчы курс, бирок акчасы
жок, эч кандай ошол парламентке өтөм десе дагы, бирок чөнтөгү жука болсо ошондой адамдар өтө албайт. 36 хан келгенде биз эми мындай группалар, депутаттык группалар түзүлөт деп айтылып атат азырчы. Парламенттин ичинде азыр формалдуу болсо дагы кийин өзүнүн күчүн жоготуп койду, бирок оппозициялык фракциялар иштечү. Оппозициялык фракциядан ошол КТРКнын наблюдательный советине, борбордук шайлоо комиссиясына, сотторду тандоо кеңешине оппозициялык фракциялардын үнү угулчу. Формалдуу болсо дагы ошол жактан биз алып чыгат элек. Азыр андай оппозиция болбойт парламентте. 36 хан өзүнчө иштейт, эч кимге баш ийбейт. Мен 100 миң адамдык округтан добушумду алып келдим, эмне кыла аласыңар дейт да. Анан депутатты жана императивный мандат жоюлуп атат. Ар кандай шылтоо менен, курултайдын кеңеши менен, же болбосо ошол жердеги шайлоочуларды кол топтоп туруп, биз ушул мандатын алып коелу деген бар. Ошол кирип калды да. Ушунун баардыгы келип парламенттин туруксуз болушуна жол түзөт. Экинчиден алсыз болушуна жол түзөт да. Эми көрөбүз. Күчтүү, балким мен туура эмес айтып атам, балким эл бул жолу жок биз ошол татыктуусун тандайбыз деп күчтүү партия адамдар келет да. Анан 54-түн ичин караганда преференциалдык жактын мен өзүм колдоп ошол системага добуш бердим. Ачык тизме болсун деп. Бул жерде плюстары көбүрөөк, себеби дегенде эң негизги сын бул партиялык бостор ошол элдин тандоосун өзүнө ыйгарып алган деген болуп келген. Буга чейинчи ким тизмеге кирет, биз чечебиз. Акчаны берсең, ошончо акчаны алып туруп тизменин биринчи ондукка, биринчи 20-лыкка киргизебиз деген ошол жүйөлөр айтылып келген да. Эми азыр партиялар алсызданып калды. Анда партиялардын эмне кереги бар? Биз партиялык система деп атсакчы, эгерде бир күндө эле түзүлө калып, мурда эле партиялар алсыз эле да. Азыр болсо ошо бир күн калганда түзүлө калып, блокко бириге калып, анда партиялардын эмне кереги бар? Партиялар күчтөнүп, ошол жанагы ички коррупцияны жоюш керек эле. Азыр болсо партиялар алсыз, бирок тизмесине дагы эле кошушат, аны эл тандайт, ооба. Бирок ошол добуш берүүдө, добуш сатуу болбосо, эл чыныгы өзүнүн тандоосун жасаса, анда жыйынтык болот. Мен дагы ошого кошулам. Бирок партиялар алсыз болгон өлкөдө биз эч качан саясий маданиятты түзө албайбыз. Кыскача айткандачы, алдыга кете албайбыз да. Кабарчыларыбыз тарабынан ушу шайлоо мыйзамы боюнча атайын графика жасаган, ошону көрүп алайлы, андан соң маегибизди улантайлы. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутаттарынын ишин жөнгө салган жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууда турат. Анда парламенттин айрым ыйгарым укуктары өзгөргөн. Жаңы долбоорго ылайык парламенттеги 120 депутат 90го кыскарат. Алардын 55-и партиялык тизме менен, 35-и бир мандаттуу округтан шайланат. Бир мандаттуу шайланып келгендер депутаттык топторго бириге алат. Ал эми фракция өзүнүн курамына башка партиялардан өткөн депутаттарды кошууга укуксуз. Бирок бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган депутаттарды кошо алат. Депутаттык топтор бул бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган жана фракцияларга кирбеген Жогорку Кеңештин депутаттарынын бирикмеси. Депутаттык топтор өзүнүн курамына башка партиялардан өткөн депутаттарды кошууга укуксуз. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Жогорку Кеңештин депутаттары 10 депутаттан кем болбогон сандагы депутаттык топторду түзүүгө укуктуу. Жаңы парламенттин 38 тизмеден турган ыйгарым укуктары бар. Алардын айрымдарын тизмектейбиз. Президенттик шайлоону дайындоо, президентке референдум өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүү, мыйзамдарды кабыл алуу, президенттин каршы пикирлери менен кайтарылган мыйзамдарды кайра кароо, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечүү, республикалык бюджетти бекитүү жана анын аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин ар жылдык отчетун угуу, министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана мүчөлөрүн дайындоого макулдук берүү, президенттин сунуштамасы боюнча улуттук банктын төрагасын шайлоо, мыйзамда каралган учурларда аны кызмат ордунан бошотуу, конституцияда каралган тартипте президентке каршы айып коюу жана кызмат ордунан четтетүү жөнүндө чечим кабыл алуу, өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алуу. Ошол ыйгарым укуктары жөнүндө да сөз болуп кетти. Анан ошол шайлоо мыйзамына келсек, Абдыжапар мырза, негизинен ошол жанакы 36 бир мандаттуу округтан шайланчу 36 жанакы ошол мандатты бөлүштүрүү жөнүндө болжолдуу сандар чыкты. Маселен, Ош облусу жана Ош шаарына 9 мандат бөлүнүптүр, Жалал Абад облусуна 7 мандат, Чүй облусуна 6 мандат, Бишкек шаары боюнча 4 мандат, Ысык көл облусу боюнча 3 мандат, Баткен облусу 3 мандат, Талас облусу 2 мандат, Нарын облусу боюнча
2 мандат. Негизинен жана Аида айым айткандай, чындап эле хандар келип калышы мүмкүн ушул жолу ушул тартипте кетсек. Эми хан дегенде ошол Байлар. биздин Колдо баягы барлар. 100 миңден турган ошол шайлоочулардын округунан келсем ошол аймактын өкүлү катары келип атпайбы. Анан эми хандар дегенде кандай? Эми колуна бар адамдар, түшүндүм. байлар деп атат. Жана жогоруда айтканда азыркы мыйзам менен мен ошол элдин өкүлү болуп келдим, мени эмне кыласыңар? Тем более ал баягы бир мандаттуу округтан келгенде аны кайра чакыртып алуу кыйын болуп кала тургандыгын сезип атабыз. Болгону жана мыйзамда эгерде шайлоочулар ошол баягы институт курултай аркылуу же болбосо ошо жергиликтүү дагы бир жыйындар аркылуу гана кайра чакыртып алуу маселесин койбой турган болсо, ал ушунчалык баягы ишеним менен келе турган кишилер. Бирок жеңил болбойт хан болуш делечи, мен мындай эле айтайын. Өзгөчө азыр журналисттер дагы могу материал коюп атканда жалаң аялдардын келбетин коюп крест коюп коюптур. Бул мындай суеверный кишиге аялдарга такыр эле жол жок дегендей болуп атат да. Бирок өтө мыктуу жанагы аял кишилер бар да. Мен дагы эле бир жолу айтам, кайра ошол кандай ханды элине жараша эле хан болот. Мына ушул округтар. Эл кимди шайласа, эгер ошол байды шайлап, анан ал бай өзүнүн арбайын согуп кете турган болсо, элдин шору анда ким күнөөлүү? Мен дагы эле болсо ошол мына шайлоо алдында коомчулуктун бир аң сезимин көтөрүү боюнча мейли шайлоого бара тургандагы, барбай тургандагы саясатчылардын бирден бир парзы эл менен иштеш керек деп ойлойм. Акаевдин жанагындай баягы бергенин алып койгула, жеп кое бергиле дагы өзүңөр билгиле дегендей, да Айда айымга мен дагы кошулам. Учур таптакыр башка. Азыр эл өтө акылдуу. Акылдуу ушуга жетип атат. Болгону күнүмдүк пайдасында. Кимден 5 миң, 10 миң алат. Анан бизде мен мына өзүбүздагы шайлоолорду көрдүк да. Агитатор деген, же болбосо ишенимдүү адам дегендер баягы ошондой орундарды менчиктештирип алгандай эле бир райондо таасирдүү адамдарды издейт, партиялар деле, ошол талапкерлер деле. Анан мынанча акчасын бөлүп, анын результаты кандай болот? Эгерде чындап баягы эми бул деген элди сатып алуу эле да. Эл сатылбаш керек. Мен дагы бир жолу эгерде сатылбай турган эл болсо, адилеттүү ханды же болбосо ошол жогорку кеңештин ошол өзгөчө жанагы бир мандаттуу округтардан депутатты шайлап алганга чоң эле мүмкүнчүлүк бар. Мейли жаш болсун, мейли аял киши болсун, анын акчасына, байлыгына карабастан кээде бүгүнкү күнгө чейин жанагы биз ОПГ деп атпайбызбы? Ошолордун таасири бар экен. Бийликтеги ОПГлардын буга чейин мына админ ресурсту кадимкидей кадыресе пайдаланып келген кишилер бүгүн түрдүү тармактарда, министрликтерде иштеп атпайбы? Эртең ошолор бардык одномандатный округтарга бараары күтүлүп атат. Муну азыртан айтып атат. Ошондуктан мен кайра баягы күчтүү баягы коомчулуктун позициясы гана бир өзгөртүүгө барат деп. Преференциалдык жанагы система менен партиялардын ичинде дагы бир тазаланууга жакшы эле жол. По идее мындай айтсаңыз, жанагы буга чейин партияларды бүтүндөй бизнеске айландырып алган деген, биз буну мындай орусча айтканда пережили. Мындан сабак албасак, кайра эле өзүбүзгө болот. Мен шайлоо мезгилинде мүмкүн болушунча баягы эл менен контактты кандидаттардын ортосунда азыраак кылбаса. Мына бүгүн цифровизация деп атабыз. Мына медианы иштетүү менен маалыматты ушул бүт массалык маалымат каражаттарды алуу менен анан жана дебаттарда гана бир тандоо мүмкүнчүлүгүн бир элге жеткиришибиз керек. Болбосо эрте кеч учурашып койгондон кийин эле баягы результаты кандай болуп аткандыгын көрүп атабыз. Биз мындан арылышыбыз керек. И шайлоочуларга дагы күчтүү эрк керек. Марлен мырза, сизге дагы бир суроо бергим келип атат. Азыркы жанагы 54 мандат ушу партиялардан шайланып келчү. Негизинен ушул 54 мандат үчүн ушу партиянын арасында ошол шайланыш үчүн ичара бир жанагы чыр чатак тирешүү күчөбөйбү? Негизинен ошол талапкерлер тандайт арасынан. Эми ошол 54 ичинен эң жакшы добуш алгандар гана өтөт да. Мисалы номер 1 турасыңбы же эң акыркы 54 турасыңбы айнасы жок. Эгерде сен элдин арасында көбүрөөк добушка алып келсең, сен өтөсүң да. Бул жерде талаш тартыш болбойт, анткени буну партия жетекчилиги чечпейт, буну политсовет менен чечилбейт. Бул жана асуу эле саат 8:30, түнкү саат 8:30 эле өз эле ирети менен чыгарып коет. Эгерде кандайдыр бир партия утса, 10 мандат алса, ошол 10 ким алат, ким мандатты ээ болот экенин өзү менен өзү чыгарып коет да. Бул бир жагы. Бирок сиз айткандай ичара өтө мындай чоң конкуренция болот.
Анткени эми бул айырмасы жок. Бир округ алгандан сырткары Кыргызстан боюнча иштейт да бул система. Ошого Кыргызстан боюнча бул болгон өзүнүн күчүн жумшап, өзүнүн ичинен утуп алайын деп чоң конкуренция дагы ичинде болот. Мисалы Бишкектен округду мисалы мен ала турган болсам, бирок ошол эле учурда өзүмдүн кичинекейим жактан Алайдан же дагы башка Будай жактан Көлдөн өзүмдүн туугандарымды ошол жактан суранып иштетип, алар дагы мага добуштарын берип, бирок ошол эле учурда мен Көлдө башка бир кандидаттын округуна кирип кетем, ал аны башкача карайт. Айтор ушундай нерселер ич ара болот. Ал сөзсүз түрдө боло турган нерсе да. Реалдуу түрдө келгенде баягы айтып кетип атпайбы? Мындай акчалуулар депчи. Партиянын ичинде деле акчалуулар основном мындай көп добушка ээ болот да. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз ошол эле агитаторлорду жумушка алышыбыз керек болуп калат. Ошол эле өзүбүз үчүн чыгара турган брошюралар, реклама, ошонун баардыгы жөн болбойт. Мунун баардыгы келип акчага сарпталып калат да. Ошондо жөн деле агитаторлорго акча төлөгөн учурда деле ар бир чыгып аткан кандидат, ар бир чыгып аткан ошол партиянын ичинен киши дагы өтө көп акчага сарптаганга туура келип калат да. Эгерде акча таратпаса гана ошондо гана бир мындай реалдуу конкуренция болушу мүмкүн да. Эгерде акча анын ичинен да таратылып баштаса, анда бул чоң мындай туура эмес нерсеге алып келип калышы мүмкүн. Программанын башында аялдар квотасы боюнча бир аз нараазычылыгыңызды билдирип калдыңыз да, ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Айымдар квотасы кереги жок. Эми күчтүү айым болсо деле ал өтө берет да дегенге мен да ишенгим келет. Бирок реалдуулук кичине башкача. Биз эмне себептен ошол преференцияларды айтып атабызбы дегенде, аял киши менен эркек кишини койгондо бизде баары бир психология жагынан, анан экономикалык ресурс жагынан баары бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан айымдар жакшы иштешти. Мына форум айымдар депутат айымдардын форуму бар. Бардык социалдык маселелер, ошол эле башка маанилүү маселелерде биригей калып, ошолорду мындай чечүүдө эркек кишилерге караганда өзүнүн аты жалуулугун баары бир аял киши көрсөтөт деп мен ойлойм. Биздин коом үчүн деле ушул тең салмактуулук керек. Анан айымдар азайганда, айымдар жок парламентте көргөнбүз, анда башкача чечимдер кабыл алынып калышы мүмкүн да. Анан Марлен мырзага да мен кошулам. Биз эми өзүбүз чын мындай чындыкты айтышыбыз керек да. Ооба, олигархтар, биз олигархтар 36 жана депутат партиянын ичинен деле өтөт деп атпайбы акчалуулар. Эми шайлоонун өзү акча да. Анан бул жерде бирок Абдыжапар мырзага кошулам, жана агитаторлорду кыскартуу сунушу берилди эле. Бул эми коррупцияны расмийлештирүү болуп калганда агитаторлорчу. Себеби дегенде ошолорго айлык төлөйбүз деп эле, мисалы үчүн айрым партиялар, айрым талапкерлер 3000 агитатор алып алышы мүмкүн, 5000. Акчасы көп болсо республика боюнча миллион агитатор алып алып айлык төлөй берет да. Аны чектөө керек да. Анан бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек. Мен коомчулук менен иштеш керек. Кандай мыйзам жазылбасын, баары бир коомчулук, эл өзү мындай өзгөрмөйүнчө таасир болбой атат да, алдыга жылуу болбой атат. Анан сөзсүз бирок эгерде элге мына президенттик шайлоодо биз көрдүк го, акчасы жок президенттик шайлоо өттү, чынын айтканда. Турабы январда. Анан ошондо эч кимге элге сунушталган жок да. Демек мен эмнени айткым келип атат? Партиялар өздөрү акча сунуштабаса, адамдар өздөрү талапкерлер акча сунуштабаса, эл дагы ошого көнөт. Биз ошол маданиятты дагы башташыбыз керек. Анан сунуштай берсе, ал партиялар же ал талапкерлер өзүнүн жазасын албаса, анда дагы эле ашмалтайыбыз чыгып калат да. Негизинен шайлоолорду көрүп атпадыкпы? Акча бермесең шайлоого кирбей күтүп турган учурларды дагы көрдүк да. Бирок президенттик шайлоо таза өттү да. Ушу коноктор, сиздер катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кандай болгон күндө да ошол негизинен ошол Кыргызстандын эли мындай чоң өзгөрүүнү күтөт да. Негизи эл өкүлдөрүнөн, ушу бийлик өкүлдөрүнөн негизинен ошол элдин тилеги орундалып, өзүбүз өзгөрөйлү башынан да, өзүбүздөн баштайлы. Шайлоочу өзүбүздөн башташ. Ар бир шайлоочу өзүнөн баштап, кандай болгон күндө да ошол жанакы эл жакшы жашоону самайт да. Шуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, программабыз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин конокторубуз ошол Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Айда Касымалиева, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, ошондой эле Ош шаарынан шаардык кеңештин депутаты Абдыжапар Акулов агайыбыз болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.